намаз окуганда сүрөлөрдү унутуп же адашып кетсе эмне болот? Же кайра баштан окуш керекпи? Эми сүрөлөрдү унутуп дегендеги намаздын ичинде эми негизинен Фатиха окулат да, бул Фатиха намаздын түркүгү. Эгер Фатиханы окубай кеткен болсо, ошол рекети жараксыз болуп саналат. Кийинки рекети ошол жараксыз рекеттин ордуна кетет да. Ошону окуш керек. Андан кийинки сүрөлөрдү унутуп калган болсо, ал эч намазына таасир бербейт. Толук окуп бүтүрө берет. Эгерде Фатиханы окубай кеткен болсо, аны окуш керек сөзсүз түрдө. Жаңылып калган болсо, эстегенче окуйт. Анан намаз окуп бүтөрүнүн алдында сажда сахв кылып коет. Ошо намаздан чыкпай туруп, салам берердин алдында кошумча 2 сажда кылып туруп, андан кийин анан салам берип туруп бүтүрөт. Унутуу саждасы деп коет. Адам баласы жаңылып калса, же бир кемчиликти окуп койгон болсо, ошо салам берердин алдында, эки жакка салам берердин алдында 2 жолу сажда кылып туруп кошумча. Жана аттахият салават окуп бүткөндөн кийин 2 кошумча сажда кылып туруп, андан кийин анан салам берип намазынан чыкса болот. Аллаху алам.